Государственный портал электронных услуг «Түндүк» упрощает процесс получения и... Технологиянын доорунан артта калбай Кыргызстанда дагы жашоону жеңилдетүү үчүн санарип мамлекетке жетүү аракети колго алынууда. Адистер ар бир жаран тиешелүү санариптик адаттарга ээ болуп, жаңы технологиялар жана электрондук маалыматтар менен иштеп, өзү үчүн сапаттуу чечим кабыл алган адам болушу керек дешет. Андыктан азыр өлкөнү толугу менен санариптештирүү максаты турат. Бул багытта алгылыктуу иштер колго алынып жатканын мамлекет башчы Садыр Жапаров дагы белгилеп, санариптик өнүктүрүү министрлиги кайрадан түзүлөрүн маалымат жыйынында билдирген болчу. Президент буга чейин башталган иштерди аягына чыгаруу маанилүү экенине токтолгон. Санариптештирүү боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Чечим кабыл алдык. Министрлик бойдон калтыра турган болдук. Анткени министрлик бойдон калтырбасак болбойт экен да. Бир топ иштер жасалып калыптыр, аягына көп иштерге баягы тормоз болуп калат экен. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык. Ал арада президенттин тапшырмасына ылайык министрлер кабинетинин түзүмүнө санариптик өнүктүрүү министрлиги кошулду. Жаңы министрдин милдетин аткаруучу болуп өлкө башчынын жарлыгы менен Дастан Догоев тайындалды. Бул түзүмдүн алдына бир катар тапшырмалар коюлуп, кыска мөөнөттө калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүү жаатында жигердүү өзгөртүүлөрдү жасоо тапшырмасы берилди. Мындай чечимге жергиликтүү серепчилер дагы оң баасын беришүүдө. Элге мамлекеттик кызмат көрсөтүү жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жатат дешет алар. Экономика илимдеринин доктору Кубанычбек Иденовдун баамында санариптештирүүнү өнүктүрүү маанилүү. Агентство кылып койсок, мисалы үчүн ар бир нерсеси келип министр менен согласовать этишке убакыт кетет да, анан тинтип отуруп, анан өкмөткө барыш керек деп эле баягы бир 30% убактысы ошо согласованияга кетип калат да. Өзүнчө министерство болгондо ал конкретно жооп берет, тиги кабинет министринин алдында, президенттин алдында. Ошон үчүн кайрадан ким эткени жакшы дейсиз. Анан бул өзү биздин генеральный линия болуп атпайбы? Санариптештирүү бүт дүйнө жүзү өтүп атат да ушуга. Бөлүк даже мамлекетке караганда тезирээк бүт ушунун баарысын санариптештирүү өткөрүп, бүт автомат менен иштегенге кирип алсак, биздин экономиканын өнүгүшүнө дагы, анан кийин жалпы элдин жашоо шартын жакшыртканга дагы чоң мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошон үчүн буга жана кайра министрлик кылып аткан абдан туура. Электронной подписи. Для этого нужно ввести персональный идентификационный номер. Азыркы күндө Кыргызстанда санариптештирүү иштери толук кандуу жүрүп, түндүк тутумда мамлекеттик органдардын кызматы туташтырылууда. Электрондук башкаруудан улам мамлекеттик кызмат көрсөтүү кыйла жеңил болуп, коррупциялык көрүнүштөр азайып жатат дешет адистер. Кыргызстан санариптештирүү боюнча башка өлкөлөрдөн озуп кетпесе дагы, алгылыктуу иштер жүрүп жатканын жогорку технологиялар паркынын аткаруучу директору Чубак Темиров дагы белгилейт. Кыргызстандын эле деңгээлинде эмес, дүйнө жүзүндө эле деген бул пандемия бүткөндөн кийин бул абдан актуалдуу темалардын биричи. Анан Кыргызстанда дагы биз эгерде санариптештирүү процесстерин убагында жасабасак, анда биз деген оңшу мамлекеттерден артка калып калабыз да. Бул деген азыркы замандын талабы болуп калбадыбы? Биз ошо оңшу мамлекеттерге сыяктуу ушундай долбоорлорду ишке ашырып, биз дагы алдыга жылышыбыз керек да. Ошо нерсени түштүр албетте бул деген эң актуалдуу тараптардын бири да. Дүйнөдө айрым өнүккөн өлкөлөрдө керектүү документтерге интернет аркылуу кол коюп шайлоого дагы добуш бере алышат. Кыргызстан дагы алардан үлгү алып программаларын колдонууга өтүүдө. Айрым документтерди онлайн алуудан миллиондогон сомдор үнөмдөлгөнүн адистер белгилеп келишет. Азыр Кыргызстанда бул багытта электрондук коммерция менен иштегендер алдыда экенин Чубак Темиров кошумчалап, аларга дүйнөлүк базарга чыгууга шарт түзүлүп жатканын айтат. Электрондук коммерция тармагында иштеген ишканалар абдан жакшы менимче жетишкендерге жетишип атат да. Бизге деген жана Wildberries деген сыяктуу чоң площадкалар келип атпайбы? Alibaba, Wildberries, Amazon деген да. Мурун деген традиционный бизнесте иштеген биздин деген ишкерлер акырындан ошондойлор өтө башташты да. Буларга деген дагы чоң дүйнөлүк рыноктор ачылып атат да. Бул деген жакшы болуп атпайбы санариптештирүү процесстери? Шаг первый. Получить облачную электронную подпись. Санариптик өнүктүрүү министрлиги тапшырмага ылайык бардык суроо талаптарды электрондук документ жүргүзүүгө өткөрүп, өлкө жаңы жылга чейин электрондук документ жүргүзүүгө өтүүгө тийиш. Мындан тышкары салык жана бажы жол жоболорун санариптештирүү боюнча ишти күчтөндүрүү менен виртуалдык кампаларды ишке киргизүү зарыл. Келерки жылдын 1-январына карата мамлекеттик кызмат көрсөтүү бизнес менен өз ара аракеттенүү жөнүндө санариптештирүү боюнча жол жоболор даяр болушу керек. Учурда бул жумуштун башталганын кубаттап, ийгиликтүү бүтүшүнө үмүт арткандар арбын. Мээрим Абдыраманова, 1 радио.